Жылқычы Жапиев, туылған үй, әңгіме. Ал 20 жылдан бері үйіне барамын деп қойып шығын албай жүреді. Екі чұқырдай жолдаш жораларына айтып қойғаны бар мақтанып. Анда да бір қасқақ жолын тұрып, бара албай қалған. Эми жолдаштары тұрғай, қатын балдары да ішенбей қалды. Кейінгі кезде барып бір көріп келбесім деп айта берші болды. Атайын бір күнді болчап даярданып алып, қайрылы айнып қалады. Bir құрдай жол азығын қамдап, қатын балдарменен қошташып вокзалға чейін барып, поезді күтпестен қайра үйіне баса берген. Қатын балдары аң-таң қалышқаны сонда. Айнып қалдым, деген Алексей қамырабай, жүктерін қайра ортына қойып жатып. Кейінчерек барармын. Ойлып көрсем, кейінчерек барғаным біле оң екен. Көңілің, деп қойған аялы бөлексіз айтпай. Азырынша қат жазып қойсам жетеді. Аман есендігі өзді білішіп тұрсақ болды да. Кемпір чал азыр тыңылы болу керек, деді Алексей өзін жуытқыта. Кейін өлгенде бір отылы барайын дедің бе? Аялы ерінің сөзін жақтырған жоқ. Антпеген, деді Алексей. Азыр екі өтің тыңылы. Бірдеме олышса қавар берішмеген кече. Құдай сақтасын. Бұяқта менің қолымның бошы осын ділі білішет. Бізге тарынышпас. Ені ата сеніке, өзің білесің де барар қойырыңды. Асты сені жібербей жатқансып менден көрішпесі болды. Мадесен топырағыңы түйіп, поштаменен салып жібер. Қой қары, антпе, деп Алексей жочып кетті. Ушынтыпта тамаша қыласың ба? Біреу оқса чын көреді. Чын бол болғанда қалып ба? Деді аялы бұрылып, күйесінің жүзіне тіке қарап. Өз көзді ені атаңы 20 жылдан бері көрілексің. Өзің елуге шықтың. Бұға чейін бұл болды. Емі қарығанда көңіл үшін тілі бір барып келсең бұла? Менден көріп атышқандар. Қалбарстысы қой өрбей атат деп. Баласы сені жамандашмақ біле? Сөзге мен қалам да. Қой, деді Алексей тыйып. Барам, барып келем. А сен айта бересің. Барам дегеніңе мен білгені 20 жыл болды. Өзің көріп атпайсың ба? Тияқ бияққа жүгіріп жүріп күні өтіп атқанын Алексей ақтана сөйледі. Қойшы сені. Аялы қол шілтеді. Же өз атайның болбаса керек. Жөн мұндайрақ туғаның болса, жашырбайлай айтпайсың ба, жашырбай? Өліп кетейін, деп қарғам жіберді Алексей мұндай сөзді ұққанда. Өз енем, атам, өзімкі. Білбеймін да, дейді аялы. Айтыр, ақылым жетпейді. Чөчін немедей мамле қыласың. Мен білгені болғаны 3 құрдай қат жаздың. Анда да ақша сұрап. Айлан кеткенде жазғансың. Еме, ені атамда, анын емнесі бар екен, қайырып берем ақшаларын сұрашса, деді Алексей ақтана. Аялының сөздерінің бойына жуытпады. Қана бергенің? Аялы оғы бетер ерінен қыжырдың атыяды. Андан бері 12 жыл өтті. Емгіше беретелен ғой бірде мен ойласаң. Берем, 100 жыл өтсі да берем. Азырынша аларға ақшаның ділі керегі жоқ. Керектігінде тауып берем. Өзің біліп бербесең сұрашқандан ұялып атышқандыр. Емнеге ұялмағылы? Қызық. Баласынан да ұялшау? Ошы сен қызықсың ай. Бірдемерделі болжап суға өрмейін бар. Мен қарыз деп сұрасам, алар қарыз парызы жоғылы алғын дешкен. Же баласынан аяшмақ біле. Ай болып тұр, сенікі тура. Деп айтып, аялы құтылмақ болады. Күйесіне бұл да жақпайды. Ал қайра қындық шығарады. Антип анқорлон бойлы қой. Мені емне келесі о деп тұрасың ба? Өзің баштап аласың. Ханан мұндағы елді келесі о көріп. Мадесі азыр алып барып бер. Дейді анда аялы оғы бедір күчіп. Жөні, қазір жөні тоқты ғой. Мен қарап тұрайын. Же пошта мене салбей. Алексей чичалау атып өліп қалады. Барғанда өзім ала барам. Дейді ақыры. Аға чейін салып жібергенде емне? Аяқта ділі ақша бекер жата өреді. Құдай аман қойса келеркі жайда барып күлем. Ал жағынан сен ішің болуасын. Ушул сөз көк учурда ушинтип аяктайт. Алексей менен аялы экөө таарынышып, көпкө сүйлөшпөй калышат. Күйөөсү тамак ичпей тултуят. Дале болсо сөздү аялы баштайт чыдабай. Акчаң менен жерге киргирди. Кайдан айта койдум эле өрттөнүп кеткирди. Эми болду, тамагыңы ичпай болгур. Барганда ала барарсың акчаны. Бербесең бербей деле коерсуң. Картан кемпир чалга акчанын кереги деле жоктур. Дейт аялы акырын сүйлөп. Күйөөсү катуу айтып койгонуна ыңгайсызданып, бирок анысын билдирбеске
Мурдагысындай тул туюп үндөй отура берет. Еш тамагың эме. Анын эмнесин жаман көргүдөй. Кары ханыңы билбейсиң. Улуң катын алып, кызың эрге кеткиче тул туюп коркутканыңа койбодуң. Мени жутуптанасың го акыры. Аялы көрс-көрс жөтүрөт. Алексей өндөбөстөн алдындагы тамакты жей баштайт. Аялы да тып басылат. Мындайда үйдө балдары болсо жакшы. Анда чата кырбап кетпейт. Какшыктары тамаша маанайда айтылат да, аягы күлкү менен бүтүп калат. Алексей 3-1 тууганбыз деп жүрөт. Экөө чоңоюп, эр жетип калганда авто кырсыктан пендечилик болуптур. Өзү болсо мынтип алыста. Кыргызстанда жүрөт тагдырдын салган күнүн аркылап. Эне атасы гана ордуларында калыптыр, астанасын ээн таштай албай. Москва аймагынан бер кыштагында дейт. Атасы 80ге барып калыптыр. Энеси деле абышкасына тең чамалаш болуу керек, Алексейдин айтымында. Алексей көбүнчө ичип алганда абышка кемпирди айта берип жататып жиберет. Кудай жол берсе, жайда же күздө барамын, дейт кыштын күнү. Күздө деле барганым оңго. Бышыкчылык маалы. Улумду ала барсамбы? Кыздар жолдо кыйналып калышат го. Кудай жол берсе, кышта барамын, дейт жайдын күнү. Түн узун, уктап отуруп жетип барам. Улумду кошо ала барам. Көрсүн, же кызым менен кийин барсабы? Ошентип Алексей кышта да барган жок, жайда да барбады. Бул сөзүн тоткуштай болуп 20 жылдан бери тынымсыз айтып келатат. Аялынын кой дегенине да болбойт, кайра атырылып бир тиет. Алексейдин кызуу экенин көргөн кошуналары да андайда тамашалап калышат. Хей, Алексей, азыр күн ысык. Тиякка эмки кышта барбасаң, азыр кыйналасың. Жол узак, Кыргызстандын талаасын билесиң. Бер мынчалык ысып атат, ал жактан шишкебек болуп каласың го. Кышында жөнөгөнүң оң. Түн узун, уктап отуруп жетип барасың поезд менен, дешет. Алексей кээде тигилердин сөзүн эп көрүп, сырын айтып берет. Кеңеш бергендерине кайра ырахматын айтып тажатып жиберет. Эгерде өтө мас эмес, соорок болсо, кошуналарынын шылдыңдап тургандарын сезип коет. Эрмегиң эми мен болуп калган экенмин да, же мени макоо деп ойлоп атасыңарбы? Алексей силерге оңой менен алдатпайт. Алексей силер ойлогондон келесип эмес, деп таарынып калат. Койсоңчу, Алёша, дейт семиз кошунасы чылымын дембедем суроо берип. Чын айтып атам. Сени качан шылыңдачу элем? Жөн эле бирдемелерди ойлой берет экенсиң. Экөөбүздүн эмне ортобузда талашуубуз бар беле, айтсаң? Жок, дейт Алексей чынын айтып. Эмне доом болмок эле? Ошону айтып атпаймынбы сага мен жек көрүнөп? Сага таарынбайм, деп Алексей чылымын түгөтөт. Эмнеге жек көрмөк элем? Окуз катуу айтып койсом кечиргин. Кээде ушинтип кишинин көңүлүнө карабай сүйлөп коем. Сенин айткандарың негизинен чын дечи. Эми кышта барбасам азыр кайдан? Ага чейин аяк башымды жийип алып, жолго чыкпасам, убакыт өтүп атат. Мен деле ушуну айтып атпаймынбы? Өзүңдүн кучунашың карап турса керек, бирөөгө тийише албай. Же башың жакшы жазылбай калганбай тур. Бу сөздү укканда Алексей мыйыгынан күлүп коет. Ошондой болуп атат, дейт чыкыйын кашылап. Катынымдын берген акчасы тамакка жетеби, тамекке жетеби, баш жазганга жетеби же чач алдырганга жетеби? Мунуң жаман экен, дейт семиз кошунасы лөкүлдөп күлүп. Баарыбыздыкы эле ушул, Лёш. Кытып-сытып калуу керек да, айлык алганда кантип кытасың, дейт Алёша алаканын жайып. Алар акчаң эсептелүү. Тыйындан бери эсепте. Мурда 3 сом катып калсаң, бир бөтөлкөлүк болуп калчу. Эми аның эчтемеге жетпейт. Көбүрөөк катсаң билинип калат. Айлыкты алганда эле бирдемеге угулаштыра албай эсим койду. Бале болду. Алексей бул сөзүн кабагын чытып, нааразы болуп атып айтты. Элдин баары эле ошо, жеке сен эмес. Андан-мындан кытып-сытып албаса оокат болобу? Кошуна санын чаап каткырып алды. Ал жагынан акылман болуп бүткөм. Бирок кээде акылмандыгың деле айла таппай калат экен. Алыш бериш көп. Бул жагынан бизде кыргыздарды жакшы билесиң да. Катышпасаң, бербесең, алып барбасаң, тууганчылыктан чыгып каласың. Сени киши катары көрбөйт. Өлүм жетим, тояш дегендей. Кошуна колун шилтеп койду. Мен акча каткан жактан академик болуп калгам. Академиктин менчелик амалын таппайт.
деп Алексей чын сырын жашырган жок. Ошондон кийин Алексейди кошуналары академик деп коюшчу. Анысы бара-бара башкаларга угулуп, анан иштеген жерине жетти. Атынан айтпай академик деп чакырышчу болду. Алексей аты өчүп калды. Аялы адеп укканда чычалап жүрдү. Кийин ал деле эрөөнү албай калды. Өзү эрин академик дебегени менен башкалар бышык кулак кылып салды. Ошо академик отпускесин атайын кышында алып, кемпир чалына барыштын камын көрө баштады. Адегенде жолуккан тааныштарына жарыялап чыкты. Кошуналарын жадатып жиберди, көргөн жерден айта берип. Кээ бирөөлөр академиктен качып айланып өтүшчү болду. Академик ага деле болбойт, көрүп билип түшүнүп турса деле. Сага айтпаганда, сага кеңешпегенде кимге айтып, кимге кеңешем? Дей берет жолуккан кишиси болсо эле. Ушинтип, баягы айтып жүргөн жакка бармай болдум. Кемпир чал өлөрүндө бир сүйүнүп калсын бичаралар. Барып келейин деп атам. Туура, барып кел. Туура кылыпсың. Барып көрүп койгонуң эле канча дем берет дейсиң караган адамдарга, дешет санаалаштары. Алыс жолго чыгып атыпсың, жубайсыңбы? Дешип кээ бирөөлөр түз эле качырып кирет. Ырас болуп тур, ошент, дейт айрымдар академиктен кутулуунун айласын издешип. Анан шашып бараткан түр көрсөтүшүп жөнөп калышат, андан-мындан бир тиип калыптан эле. Академик алатын кутула жадап баратканын деле сезет, бирок эч нерсе дебейт. Билмексен болуп коет. Люб, дейт академик түндүн бир убагында аялын кызуу уйкусунан угутуп. Тияктан сага эмне алып келейин? Эчтеме, дейт аялы уйкусурап. Ой, кантип эчтеме? Деп академик чочуп кетет. Эртең кагазга тизмелеп бер, унтелекте. Ай, макул, дейт аялы уйкусунун ортосунда. Эртең. Ич кийимдериңди размерлерин унутпай жазып койсоң? Болуптур, дейт аялы оозун араң кыбыратып. Люба, Люб, деп академик аялын чыканагы менен түркүлөйт. Эсиңдеби? Баягы жылы сага ич кийим алып келгенимчи. Чөгүп кетпедиң беле? Дейт аялы араң. Ошо канчанчы размер эле? Аялы уктап кетет көчүлүп. Люб, Люба, дейт академик дагы чыканагы менен түртүп. Ошонун размери канча эле? Ооба, дейт аялы эчтеме түшүнбөй. Люба, Люб, дейт академик чыканагы менен кайра түртүп. Ойгондуңбу? Ойгончу, бир ооз эле сөз. Айта бер, дейт аялы көзүн соорго ачып. Баягы жылы сен чөгүп кеткен ич кийимди айтып атам. Ошо канчанчы размер эле? 60-нчы. Академик солкулдап күлүп калат. Анан күлкөсүнүн арты жөтөлгө айланат. Люба, дейт күйөөсү аялы жөтөлүп токтогондо. Ашып кетсе бир жума турам. Болбосо 2-3 күндөн кийин эле кайра тартам. Картаң немелерди жүдөтүп эмне кылам, Кой антпе, дейт аялы. Шашканда эмне? Бүтпөй аткан жумушуң бар беле? Жок, келе берем, дейт академик. Мынча барып алып, 20 жылдан бери бир барсаң анан жоо тийгендей кайра эле тартсаң. Жүрө берем, дейт академик чечкиндүү. Уктайлычы, дейт анда аялы кыжырданып. Адегенде барып көрүп анан айтпайсыңбы? Сенин барарыңды Кудай билет. Барганыңан айныганың бат. Барам, деди академик ишеничтүү. Барам дегенден кийин Жакең барып коет. Поездга отурат да кылдырттап кете берет. Анын эмнеси бар экен? Бир беттеп алгандан кийин көгөрүп коерун билесиң го? Уктачы бай болгурчу Оорабай, дейт аялы бир маалда. Сага каяктан бирдеме ала келейин деп атам. Калбасаң анан ары кой. Мен үчүн киймек белең. Мага десең жылаңач басып жүр. Жон териңди кий андай болсо. Кайра мага жакшы. Көтөргөн жүгүм жок. Салт барып, салт келе берем ышкырып коюп. Кулак мурдум тынып, Кудай буйруса, сенин жемеңен 5 күн болсо да. Аялы анын сөзүнүн аягын укпастан жамынган жуурканын көтөрүп, кыздарынын үстүнө бөлөк бөлмөгө кирип кетет. Академик дагы бирдемелерди айтып, оюнун аягына чыккан соң, анан барып унчукпай калат. Сөзгө түшүнбөгөн бир албарстуу болуп баратат, дейт оюнда. Андай десең да, мындай десең да, кемирең дейт да турат. Элдин мындай катындары эринин сөзүн эки кылбайт экен. Кайдан чыккан жез кемпир экенине акылым төк жетпей койду. Атан көрө. Валя мыкты кыз эле.
Ошо ойлонуп албай, эки көзүм кашайбаганда кайдан мени кара теке сүзгөнүн билбейм. Ушинтип өзүңө душман чыгып аткан соң күйбөгөн жериң күл болот экен да. Дагы толгон токой ар бирдемелерди ойлой берип, анан жедеп чарчаганда уктап кетет. Эртеси кузгун саардан ойгонот. Ойгонгондо эле ашканага кирип, адегенде бир калай күрүшкө муздак суу иче төхүлөп, анан тамекисин тартат. Ошол ойдон уктабайт. Ары бери басып жүрө берет өзүнчө күбүрөп. Аялы менен таарыныша түшкөнүн деле унутуп коет. Түгүл аялынын түндөгү айткандарын эп көрүп калат. Шашып буяка келгенимде жасар ишим кайсы? 20 жылдан бери бир басып барбасам. Анан бир барып алып, эки түнүп кайра кайтсам, чынында эле Кудайга сыярлык иш эмес го. Бер жагы 10 күн жүрүп келбеймби? Чал кемпир деле кое бере койбос, кетем дегеним менен. Балким барып үй бүлөңү көчүрүп келгин деп кыйнашар. Анте турган болушса түшүндүрүп айтам да. Шартты алар деле билер. Айтор, эмне дешсе да шылтоо көп го. Шылтоого да болбой баратышса, кесе айтып салам. Келе албайм деп. Карыдык дешсе, көчүрүп ала кетейин дейм. Макул болушса үйдү сатабыз да баса беребиз. Мен өз катын баламан, жылуу ордуман козголмок белем кыштакка. Эл шаарга жете албай жүрсө, мен жинду болупмунбу кайра артка кыштакка көчүп, шаардык болуп калбадымбы? Аялы туруп келгенде Алексей атайын жанына барып, Люба, ойлоп көрсөм, сенин айткандарың туура экен. 10-15 күн жүрбөсөм болбойт го. Өзүң айткандай, 20 жылда бир барып атсам, Кудайга деле жакпайт го. Канча күн жүрсөм деп ойлойсуң мени? Деди акыл сурап. Ай Кудай ай, дейт аялы. Баягыңы дагы баштадыңбы? Эми ишемби жекшемби 2 күн мээми чагып бүтүрөт экенсиң да. Минтип акыл салсам да болбойсуң. Анда эмне? Тез эле кайта берейинби? Алёша, Кудай жалгагыр, теги батамды берейин, дейт аялы жалынып. Тажатып жибердиң го. Кишинин аягынды билесиңби? Бу фашисттер мынча кыйнабаса керек. Койчу, кагылып кетейин, токтотчу. Хакыңды берейин. Алёша, барчы алтыным. Сыртка чыгып келчи бай болгур. Могу акча жетеби? Жетпесе дагы ал. Барчы, вино ичип алчы. Мен жанымды тынч койчу, ошентчи берекем. Аялы айласы курганда ушинтти. Түндө түшүндө да күйөөсү сүйлөп атыптыр. Ойгонгондо жеңиле түшкөн, түшө экенине кубанып. Турар менен карга покчок электе кайра баштабадыбы? Өзү таң аткыча эс алган күйөөсү. Академик 2-3 кагаз акчаны алып, жаш балача кудуңдап тышка чыгып кетти. Ошо бойдон көөгөмдө катуу кысуу келди. Тырмунтур бирдемени айткан болду, бирок аялы териштирип сураган жок. Күйөөсү бир топ аялдардын аттарын атап жатты кайра. Бир кезде мен тияка тегиним менен бармай болдум. Ал мага тием деди. Ошону ала кетем. Сен калдың берди, Люба. Мен сени жакшы көрчүмүн. Кийин антпей баратам, билбейм. Ошону ээрчитип алып, орду түбүң менен жоголуп кетсең гана, кандай мени Кудай жалгабайбы? Сенден кутулган күндү майрамдайт элем. Лёп, дейт күйөөсү эски темир керебетке кулап. Сен ошентип бойдок калмай болдуң. Бойдоктун иши бойдокта, шайтан алгырдыкка. Тегини мен бошой калганда сага деле келип турам. Сен күйөөгө тийбей эле кой. Шайтан алгырың. Эки курдай ык тутуп алды. Тантыба, дейт аялы кыйкырып, жууп жаткан кирлери менен шалп беттире берип алат. Жогол көзүмө көрүнбөй, чыг үйдөн. Чыкпайм, дейт күйөөсү күңгүлдөп. Үйдү бөлүшүп алабыз. Мен келесем эмесмин. Кайра ык тутуп алды. Азыр сени өлтүрүп салам, дейт аялы калчылдап. Соо болсоң да, мас болсоң да азабың тартып өлмөй болдум. Балта менен башыңды чабам дагы өлтүрүп салдым деп түрмөгө өзүм барам. Муну укканда академик ордунан атып тура калды. Аялы балта шилтеп аткандай туюлду ага. Койдум, деди арсаңдап. Сени ала барайын. Ичиң күйдүбү? Мунун кызганчаактыгын. Көрдүңбү? Жөн жүрбөсөң, таштаймын да басып кете беремин. Мага эмне? Эркектеп койду мени. Анан кыйын болсоң эрге тийип ал. Сени таштабай жүргөнүмө Кудайды. Бактың тоодон кем эмес экен, байкушам, мага туш келип. Жетишет, болду, дейт аялы тегинин сөздөрүн чала була угуп. Мен сени таштабай жүргөнүмө тобо де.
Talada kılgan katın жоқ berdi. Talada kalbasan toğa çıkıp ket, deydi akademik acı kıstanıp. Seni birөө karmap oturup bu. Öldürüp jep tınmay boldun kakırı. Dep ayalı burkan şarkan düşüp, жууп жаткан кирин таштап салып сыртка чыгып кетет. Үйдө болсо эле кажып жеп турат. Кетип баратып да күңкүлдөй берет. Ай, каякка? Деп академик артынан жүгүрүп чыгып кучактай калды. Мен жөн эле тамашалап Люб. Милицияга барам азыр. Алып кеткиле дейм муну. Тойдум сенде ерге. Люб, кой эми. Тамашалап атпаймынбы? Сени аябай сүйөм. Ушу сени чырагым кантип таштамак элем? Чаласың деп атпаймынбы? Жүрөм Люб үйгө. Кошуналарга шылдың болбойлу. Люба, койдум. Экинчи антсе менем да алайын. Дейт академик ыргалып. Аял үндөбөстөн токтоп калат. Күйөөсү алды артына чыгып жалына берет. Акыры экөө үйгө ээрчишип кирип кетишет. Аялы мелтейип унчукпастан кирин жууй берет. Академик темир керебетке барып кулайт да уйкуга кирет. Аялы үй жумуштарынан тынбай суй жыгылат. Кечинде ери ойгонот, мышыкча керлеп, чоюлуп, «Тө!» дейт терезени карап. «Не вак түн түшүп калган го? Катуу уктаган экенмин ай. Люб, жегенге бирдемең барбы? Кардым сурдай тартып калыптыр». Анан ыргалып туруп, кеңиреген башын укалайт. Аялы жооп бербей укмаксанга салат. Люб, сен биякта белең? Дейт күйөөсү ашканага баш багып. Люб, курсак ачты го. Барчары? Дейт аялы жактырбай. Тигиниме барам. Тигинимдин балекетин ал деп атпадың беле эмеле? Эми кардың ачканда мен керек болуп калдымбы? Олактыр. Аялы тиртиң этти. Масчылыкта, Люб. Үйгө кантип келгемди билбейм. Кудай урсун, Люб. Сени чычалатайын дегенмин го. Эни атама тигинимди ээрчитип алып кетемин деп атпадың беле? Эмне турасың мага жалдырап? Барбайсың ошонуңа. Ошого барып кардыңды тойгуз. Бу жерде сага бирөө суутуп койгон жок. Жаркыным, дейт ери чакынып. Ошолордун баары сенин чыпалагыңа айланып кетсин. Сенин тырмагыңа теңебейм. Келчи берекем, бир өп коеюн. Аялы көкүрөккө түртүп токтотот күйөөсүн. Ант корлонба, тигиниңди барып өп. Койчу эми, берекем. Күйөөсү келинчегин белден кучактап, чачынан шуу жыттап желкесинен өбөп алат. Сасып эле вино жыттанасың, дейт аялы ушунда бир аз жоошуй. Чактап да ичпейсиң. Таштайм, жакпай жүрөт. Боорум өтүшүп кете электе ичкиликти таштап салбасам болбой баратат. Тиякка кемпир чалга барып келгенден кийин биротоло кол үзөм го. Сен да жактырбагандай болуп жүрөсүң. Кээде чырчыкчу болду. Эми азга чыдай тур. Өзүм эле таштайм. Мунуго таштаарын таштап салам, деп кекиртегин чертип койду. Тамекини кантеримди билбей жүрөм да. Мындан кутулуш бале го. Аны деле таштап сал көзүңдү жумуп туруп. Таштап эле коюшпадыбы? Аялы алдан эмедей жоошуп калат. Антсем деле болот. Муну да тияктан келгенден кийин көрөм го. Айтор, убадаң көп болуп кетти. Барып да келерсиң. Бир жок шылтоо табылар ошондо. Эрди катын бат эле табышып калышат, таарыныштар унутулуп. Экөөнүн турмушу кайра өз нугуна түшөт. Күйөөсү баягы баш аягы жок бүтпөс сапарынан баштайт. Аялы тигинин сөзүнөн жадап, үйдөн чыгып кетет. Күйөөсү ээрчип алып айта берет. Аялы тажаганда академиктин колуна бир аз акча карматып кутулат. Ал күнү эри адатынча үйүнө кеч кайтат. Анан алиги сөзүнө кирет, бир сулуу келинди сүйүп калганын айтып, ошентип атып уктап калат. Ойгонгондо деген эткендеринин баардыгын масчылыкка оодарып салат. Мындай окуялар көп нерсе базар, дем алыш күндөрү болот. Деген менен академиктин ичинде кири жок неме. Аялы түгүл башкалардан сыр жашыра албайт. Улуу кишилерге айта берет болгонун болгондой. Анын сүйүшүп жүргөн тамыры деле жок. Өмүрүнүн ушул 50-гө чыккыча тамыр көтүп көргөн эмес. Ылайыгы келип калса ойнош күтөйүн деп ниет кылган, бирок артынан түшкөн эмес. Мас болгондо тамыр күткүсү келчү, анысы деле сөйлөтүчүн эмес. Аялынын жемесинен кутулуунун айласынан ошентчү. Ушу кезге чейин ала жипти аттай элек, бирок
Кийинки кездерде бөлөк аялдар көзүнө алдан эмедей жакшы көрүнүп, айрымдарына лапсиси агылып кетчү болду. Академик мунусун жан кишиге билдирбей жүрөт. Ошолордун бири менен байланыш түзгүсү келет. Анан кайра өзүнүн кебедесинен уялат. Андан калса тамыр күтүшкө чактым деле жок дейт өзүнчө. Кээ бир эркектерден тамырыма аны алып бердим, муну сатып бердим дегендерин угуп калуучу арак ичип аткандарында. Анан анча акчаны кайдан табам деп чочулайт. Анын үстүнө Любанын да жини жаман, өзү ушундай болуп туруп. Окус бирдеменин шегин алды дегиче бүттү. Күлкүңдү көккө сапырып жиберет. Тентиретип көчөгө кууп салат. Акебай жакебайың укпайт. Андан көрө көчүктү кысып жөн жүргөнүнөн өтөрү жок дейт оюнда. Ошентип күн өтө берди. Академик карыган кемпир чалга бармай болду акыры. Поездга билет сатып алды. Аны муну белек бечкек жолго тамак ашынан бери камдады. Аялы узун тизме жазып берди, эмне сатып алыш керек экендигин көрсөткөн. Кетерине 2-3 күн калганда кошуналары сырттан көрүнбөй калышты. Көчөгө чыгышса академикти аңдып калышты. Академик баарын тажатып жиберди. Аялы бичара, аялдыгынан чыдады. Бар кордугунан да акчасын ката турган жай таппай айласы куруду. Акыры шымынын ичине чөнтөк салдырып, жаны тынды. Академик bir күнү үйүнөн чыкты, түшкө жуук артынып көтөрүнүп. Аялы, уулу, кызы узатып баратышты вокзалга. Кошуналары терезеден карап турушту. Сыртка эч кимиси чыккан жок. Силер бара бергиле, өзүм кете берем, деди академик үйдө айлана бергенде катын балдарына. Поездга салып коелу, деди аялы. Биз үйгө жете электе артыбыздан жете келбегендей бол. Ким билет, биз мындай болор менен поезддан секирип кетесиңби? Аялы тамашалады. Атам антпейт, деди кызы күлүмсүрөп. Антышым деле мүмкүн. Атасы ишенимдүү үн менен айтты. Аялы күйөөсүнүн бул сөздү жөндөн жөн айтпаганына түшүнүп, шартсыз кетип калды. Антпейт. Атаң эмне, ошондой жеңил ойлуу бекен? Деди кызына көзүн кысып. Атам андай эмес, деди кызы дагы күлүмсүрөп. Сенин атаң деген бир көгөрүп алса, артына чыкмайын койбойт, деп аялы дагы көтөрө чалып салды. Бир жолу вокзалдан кайра келбедим беле, деди күйөөсү өбөндүгүн эстеп. Бул сөздү укканда аялы чочуп кетти, дагы балей болуп үйгө кайрылып кетет экен деп. Качан бай болгур, деди унутумуш болуп. Качан кына айтып атасың? Баягычы, деди күйөөсү. Былтыр бекен. Поезду күтпөй билетимди кайра өткөрүп салып баса бербедим беле? Деди аялы эми эстемиш болуп. Ой, кокуй-ай. Илгеркини айтып аткан турбайсыңбы? Капырай, ошондон бери унут элексиңби аны? Унутпаганыңды карачы ой. Түй, балекет экенсиң го, чычкандайыңан беркини эсиңе түйүп жүргөн. Аялы дагы көтөрө чалып сүйлөдү, жолдон айнып кетпесин деп. Академик күлмүңдөп өзүнө ыраазы. Ошондо эмне, ооруп калып кайра келдиң беле? Деди аялы билмексен болуп. Академик башын ийкеди үнсүз. Билем, ооруп келгенсиң ошондо. Ырас кылыпсың кайра үйгө жүрө берип. Окус жолдон кырсык болсо, эми жакшы болду. Түн узун. Өзүң айткандай, уктап отуруп жетип барасың поездга термелип. Ой, уйкуң бир кансынчы. Ой, уйкумду бир кандырайын, деди академик да коштоп. Ушент, жаңы жумушка которулганы 7 жылдан бери уйкуң жакшыкан элек. Томпоюп жатып алып уктай берген, деди аялы алдыртан жылдырып. Какшыктаба, деди күйөөсү шекшип. Какшыгы жок, чын эле айтып атам, деди аялы каадалуу үн менен. Ата, чын эле да, дайыма эле эрте турасың. Апам туурасын айтып атат, деп кошулду кызы апасынын бул шылдыгына. Энең жөн сүйлөбөй калды. Мени сынап атпайбы? Коркпой эле кой. Кайра артка кайрылбайм. Бу жол барып келем, сагындым. Анткени өткөн жокмун, деди аялы актанып. Лёш, ушу сен кызыксың. Бирдемелерди ойлой бересиң. Сени кантип сынайын? Сен сындан небак өткөн кишисиң да. Эми карыганда сынашмак белек? Перрондо эл кыжы-кужу. Лёш, деди аялы эркелеп. Эми чактап ич, кирпигиң көрүнбөй калгыча оонабай. Эне атаңдын оюна жаман кетет антсең. Ой, сенсиз деле чактап ичейин деп атам.
dedi kүйөөсү курс этип. Дегиле акылман болуп кетет. Сократтай. Ошондо деле. Аялы сөзүнүн артын жутуп койду. Жүргүнчүлөр вагондорго түшө баштады. Академик жүгүн жайгаштырып коюп, кайра сыртка чыкты. Канча күн жүрөйүн тиякта? Деди аялына. 10 чакты күн жүрөсүң го дейм. Өзүң бил. 10 чакты күн жүрөйүн, деди күйөөсү. Болот ошо. Анан аялына кайрылды. Эми мен келгиче оокатыңарды тыңыраак кыла бергиле. Жумушуңа барып келатканыңда чоң жолдон абайлап өтсөң. Макулбу? Аялы башын ийкеди. Силер да сак болгула. Оозуңарды ачпай тыңыраак болсоңор, деди кызы менен уулуна. Сак болобуз, деп кызы бирки уулу үчүн да жооп берди. Тепловоз чаңырып алды. Поезд жыла баштады. Академик балдарынан аялынын бетинен өп, вагонго секирип чыкты. Бизден саламайт, деп аялы кыйкырып калды. Бизден саламайт, деп балдар да кыйкырды. Поезд бир кезде куйругун үзүп, шакылдаган боюнча алыстыкка жетип кетти. Купеде төртөө, бири академик чамалаш, экөө жашыраак көрүнөт. Эмесе таанышып алалы, деди күлтүйгөн семез киши ордунан ыкшалып, чемоданынан бир шише арак сууруп чыкты. Муну бөлүп ичип насиптеш бололу. Анан күшүлдөп бышылдап атып шишенин оозун ачты. Каны, ыстаканыңар болсо алып чыккыла. Менде бирөө эле, өзүмө. Академик семиз кырдуу стаканын сунду. Бардыгыныкы ошондой 8 кыр экен, семиз аракты өзү бөлүштүрүп койду. Кана эмесе туугандар, менин ысмым Касым, деди стаканын колуна алып. Алексей, деди академик. Берки экөө да ысымдарын аташты. Анан таанышкандар үчүн алып жиберишти. Заматта 4 бөтөлкө бошоду. Анан ар кимиси ар нерсени айта баштады. Шилекке алышкан дос болушту. Ха түгүл конокко чакырып жиберишти, даректерин жазып алышып. Жаш кездерин эскеришти. Академик да далайды айтты, кээде ышкыртып коюп. Ышкырткан сайын булар жанымда турушту эле. Өздөрү деле өрдөктөрүн учуртуп атышкандар. Кээде ушинтип койсо боло берет. Ким көрүп атыптыр, дейт өзүнчө. Поезд 3-чү шашкеде Свердловскийге жетти. Урматтуу жүргүнчүлөр, поезд Свердловскийде 15 мүнөт токтойт, деди кондуктор репродуктордон жарыя айтып. Бул шаар эскиче Самара болчу, деди академик ордунан туруп баратып. Анан ал вокзалга чыгып кетти. Вокзалдын ары жак тарабынан өтүп, дүкөндү сураштырса, жакын эле жерди көрсөтүштү. Дикилдеп жүрүп зорго тапты. Буйтка жерге жайгашыптыр, атайлап катып койгонсуп. Бирок академиктин жолу болбоду. Бу жерде арак сатылбайт экен. Арактуу дүкөн аркы көчөдө дешти. Аны бат эле таап алды. Заңгырап асман чапчыган 12 кабат үйдүн астында экен. Аракка кезекке турган эч ким жок. Академик буга бир сүйүнүп алды. Анан 2 шишени 2 чөнтөгүнө салып, кайра артка жөнөдү желип жортуп. Бышылдап чарчап калды, муундары калчылдап. Ичкилик менен тамекини ташташ керек болуп каптыр, деди өзүнчө. Кышылдап күшүлдөп перронго жеткенде поезд күйлөнүп, акыркы вагон алда кайда кетип калыптыр. Академик ден дароо болуп, поезду көзү менен узатып ордунда катып калды. Ошо бойдон эмне кылуу керек экенин билбей, бир топко турду. Тура бергенде поезд кайрылып келмек беле. Бир аракетимди көрөйүн деп түзүргө кайрылды. 6 сааттан кийин ылдам жүргөн поезд келет. Ошо менен жетип аласың, деди академиктин жол билетин текшерип көргөн соң. Андан бөлөк эч арга жок. Эки алаканын жайып, далысын куушуруп койду, колдон келген жардам муш дегенсип. Академик жеңилдене түштү бул сөздү укканда. Талада калбасына ишенди. Ошол, деди вокзалдын дүжүрү. 6 сааттан кийин келиңиз. Сүйлөшүп салып жиберейин. Академик көчөгө чыкты, каңгап. Башы чарт жарылып кетчүдөй ооруп кирди. Эми ашканага кирүүнү чечти. Ошол жерден башын оңдоп алчудай. Эки ашканага кирип кайра чыкты. Бу жерден башын жазалгыдай эмес. Бале болбосун деп чочулады. Айырдын жыла басып пивоханага башпакты. Ичи кыжы-кыжы. Тамекинин түтүнү уюп калыптыр, салаңдап. Академик бир күрүшкө пиво алды да, четки үстөлгө барып момпоюп туруп калды. Улам ууртап коет. Арактан сокмойун башы оңолор эмес. Кыжылдатып, эки чыкыйын төбөсүн жеп барат, улам кемирип. Али убакыт көп, деди ичинен.
Дагы 4 сааттан ашык жүрүш керек каңкып. Алексей, Алексейсиңби? Деди аркы үстөлдөн тартайган жигит жакындап келип. Академикке өнү тааныш чыкты. Өзүн тааныбады. Ооба, Алексеймин, деди бош. Кайдан жүрөсүң биякта? Канча кыш, канча жаз? Академик бүшүркөп турду. Мен Костя эмесминби? Костямын. Академик дагы эле бүшүркөдү. Целиноградда дан ташып. Костя, деди академик мойнунан кучактап. Анан экөө жай сөзгө өтүштү. Академик поезден кечигип калганын айтты. Эми 4 сааттан кийин кетемин деди. Костя ушерде жашап дагы эле шопур экен. Экөө жолуккандын урматына бир шишени бошотушту. Анан экинчисине өтүштү. Пиводон аралаштырып, академиктин оюнан поезд таптакыр чыгып кетти. Академик таңга жуу койгонду. Ойгонуп эч нерсеге түшүнө албай койду. Турду да чоочун үйдө жатканын туйду. Күшүлдөп, бышылдап кийине баштады. Алексей, ойгондуңбу? Деп аркы бөлмөдөн Костя келди. Жата бер. Поездин кече эле кетип калган. Башкандай? Ай, жаман, деди академик өкүлөп. Жаман, кап. Карачы, талаада калып. Кайра артка Пишпекке кетемин деп болбой койбодуңбу кече? Деди Костя. Ай, масмын да, деп академик бурк этти. Ай, болор иш болду. Кайгырган эмне? 1-2 күн мында эс алып жата бер. Кийин өзүм жөнөтүп коем каякта болсун, деди Костя камырабай. Академиктин ичи уйгу туйгу болуп атты. Аракты ташташ керек. Ушу иттин кесепетинен болгон иш да. Эми баарынан да катындын жемесинен кантип кутулам? Кулак мени жеп бүтүрүп салат. Экөө ашканага кирип баш жасыш жасашты. Академиктин денеси жумшарып чыкты. Кечээгинин бири да эсинде жок. Костянын үйүнө кантип келгенин таптакыр билбей койду. Өңкүйүп жерден башын албайт. Бишкекке кетемин деп кече таптакыр болбой койбодуңбу? Деди Костя тигинин кебедесин көрүп. Көгөрүп ала турбайсыңбы? Масчылыкта. Академиктин айтканы ушу болду. Ай, болуптур да, деди кайра колун шилтеп. Кайгырган эмне? Болор иш болду. Ошентип Алексей Костяныкында 3 күн жүрдү. 4-күн дегенде Костя кайра Пишпекке үйүнө поездге салып жиберди. Дагы 3 күндөн кийин Алексей үйүнө келди. Келсе баягы өзү алып кеткен кара чемоданы турат да элисти. Көрсө купедегилер жарты барак кат жазышып, чемоданды салып жиберишиптир. Демек, аялына бардыгы дайын болгон экен да. Кайда жүрөсүң тентип? Деди аялы көрөрүмүнөн. Ушундай болуп калды. Поезд жүрүп кетиптир. Академик жертиктемиш болду, окуудан 2 алган балача. Өлүп калган экен деп эсим чыкканычы? Деди аялы ачууланып. Көрсө, бул алкаш арактын артынан жүргөн тура. Карачы кебетеңди. Тирүү келген эмес үйүн, деди күйөөсү күңк этип. Яде, аялынын үнү булга түштү. Мынтип сенделип жүргөндөн көрө, киши менде басып жүрөт. Ай, поезддин алдында калсаң эмне? Академик чатакты ырбатпайын деп унчукпады. Таш ичип калсаңчы, деп аялы буркулдап атты. Кошуна колоңдордон уялып өлмөй болдум ой. Элдин баарына жарыя кылып кетет дегеле. Сурагандарга эмне дейсиң? Барып келдим деп коем да. Ооруп калдым дейм. Ай, оңгоңун кет, деди аялы ого бетер жинденип. Ошентип бул чатак 3-4 күндөн кийин унутулуп калды. Турмуш кайра мурдагы нугуна түштү. Бир гана өзгөчөлүгү академик эми тияк буякка барамын деп эч кимге айтпай калды. Андан эч ким деле сураган жок. Арадан дагы 3 жыл өткөндөн кийин академик кайра жолго чыкты. Бул жолу шаан шөкөтсүз узап кетти. Поездде баратканда аракты ичип эле атты, бирок ашөпкө кеткен жок. Акыл эс менен болду. Вагондон сыртка чыкпады. Поезд акыры жетер жерине жетип токтоду. Академик чемоданын алып, купедегилер менен кош айтышып, автобуска отурду. Анан автовокзалдан мамык креслолуу комфорт автобус менен туулуп өскөн үйүн көздөй жөнөдү зуулдап. Жолду ката өзгөрүптүр. Таптакыр бөлөкчө болуп калыптыр бу жер. Көп жерлер эсинен чыгып кетиптир. Илгерки шалва талаалар жылан сыйпап кеткендей орду түбү менен жок. Заңгыраган үйлөр турат асман тиреп.
Академик таң калып баратты. Ушунда карып баратканын бир сезди. Кеч пешимде өз кыштагыма жетти. Бу жерде аябай өзгөрүптүр. Бирок көп нерселерди болгоп баратты. Алардын үйү кыштакты жарып өткөн суунун боюнда болчу. Суу боюна кыркалекей тигилген дарактар чытырман болуп кетчү, убагында бутап турбаса. Жазгысын бу жерге нечен дүркүн куштар керелден кечке бакашакка түшүп базар кылып жиберүүчү. Атасы жаз, жай, көз бою ушу бактын ичинен чыкчу эмес. Ушул жерде уктап, ушул жерден турчу. Балдары деле бак ичинде ойноп чоңойгон. Үйгө жакындаган сайын академиктин жүрөгү аалып учуп жатты. Атасы менен энеси сыртта үйдүн дубалына сүйөнүп жол карап турушкандай сезилди. Кап, телеграмма жиберип койбой, деди өзүнчө. Жибербегеним эле дурус болуптур, деди бир оюнда. Акырын шоп этип кирип барайын. Академиктин көз алдына балалык кездеги көп нерселер тартылып баратты. Анда балдар жаш болчу. Атасы менен энеси кечке жумушта жүрүшөт, өзгөчө чөп чабык маалында суй жыгылышат. Кечинде жумуштан кайтып ылай уютуп кыш куюшат. Түн ортосу ооп кеткенде барып жатышат. Илмейип, арыктап кетишти, жандары кыйналгандан. Анан жайды жайлата күздү күздөй тырмышып жүрүп, 3 бөлмө үй салышты. Өлүп кала турган болушканда бүтүрүшкөн, кар бер жагында. Эми балдарга жакшы болбодубу? Дешти сүйүнүшүп. Кенелип калышты байкуштарым. Кепеге тыгылып жүдөп жүрүштү эле. Бул 15-20 жылга жетет, кебелбей. Кийин балдар чоңойгондо өздөрү түзүктөшүп салып алышар. Ага чейин аман эсен болсок, каражат деле чогулар, дешти илгери үмүт менен. Бирок кийин согуш чыгып кетип, бул үй ошол бойдон кала берген. Мурда опур-топурга толгон үй бара-бара суз тарта баштады. Кийин таптакыр ээнсиреп калды. Чалы менен кемпири экөө гана кирип чыгып жүрүштү. Кармангандары жалгыз Алексейдин да кат кабар үзүлгөнүнө көп болду. Академик болжолдоп аялдамадан түшүп калды. Тааныштардан эч кимге жолукпады. Аны да эч ким тааныган жок. Көчө боюнда ойноп жаткан балдар чоочун кишини көргөндө элейип карап калышты. Ай, бери келчи, деди академик чемоданын жерге коюп, аңырайып турган алаң көз тестер баланы чакырып. Бала чочуркабай жанына келди. Максим Аушхандын үйү кайда? Деди академик. Кайсы Максимдин? Деп бала тактап сурады. Смышляев. Деди бала эми эсине түшкөнсүп. Тигине? Тетиги жолдун бурулушундагы үйдүн арткысы. Академик костюмун сол билегине алып, чемоданын көтөрүп жолун улады. 20 жылдын ичинде кыштак аябай өзгөрүп кетиптир. Кыштакка кире бериштеги өзөндөн ит апкан суу акчу эле азыр кургап калыптыр. Арыктын нугу эле жатат. Алардын үйүндө эч ким жок, деген алиги баланын үнүн эшитти узай берип. Бирок аны элес алган жок. Үйдө болбосо сыртта жүргөндөр, деди оюнда. Үйгө жакындаган сайын жүрөгү лакылдай баштады. Туулуп өскөн үйдүн сагынычы оңой эмес окшойт. Адегенде эле көзүнө тааныш үй урунду. Жепирейип кичинекей экен. Атүгүл бир жагына кыйшайып бараткандай. Бала кезде арыкта аркырап аккан суунун бир тамчысы жок. Бууланып кеткенсип ың-жың. Жээгинде кыркалекей өскөн бакшактар суюлуп, арбайып тарбайып турган менен курап баратыптыр. Академиктин көзүнө ушулар урунду. Ал эми кемпир чалдын кебете кешпирин мындан 20 жыл мурдагыдай элестетти. Тың эле болуу керек, Кудай буйрса, деди оюнда. Көчөдөн бурула бергенде жепирейген үйдөн жамгыр чаба жаап, карала турала болгон дубалдары Алексейин көргөндө жарк этип күлүп жибергендей болду жоготкон баласын таанып. Азыр энеси чуркап чыгып келчүдөй туюлду. Үйдүн терезелерин кир басып кетиптир. Эшиктин алдына адам буту тийбегендей, чытыр чөп, көрпө сыяктуу төшөлүп жатат көк болуп. От пүскен бүткүчө эле жүрөйүн, деп ойлоду академик ушултапта. Анан каалганы бир карап алды да көңүлү чөгө түштү. Эшигинде дат баскан кулпу салынып туруптур. Алиги баланын айтканы эсине түштү. Бир жакка кетишкен экен деп чемоданына отуруп костюмун кийди. Эми эне атасы менен кантип учурашар экен? Бечара эне уулун өзгөчө сагынгандыр. Кемшеңдеп ыйлар, мойну башынан жыттаглап. Көптөн бери каттабаганына атасы капа болуп таарынычкылар.
Nebirlerde gelindi emnege erçide kelbediň deşer. Gaýra Bişkekke gaýtarda dagıyla şahar goşdoşalbay. Hanan bul aýalyňa, bul baldaryňa dep dalay nerselerdi berişet emespi, juk kılıp. Akademik oturup alıp uşlarda oýlap ketdi. Burulup gorowny karasa eş nerse egilbepdir. Kuray jyş basypdyr. Kempir çaldyň şahasy jetpey kalgan go, karp kalışsa gerek. Saray içinde malda görünbeydi. Uyu bolsa badaga koşulup jaýytdadyr. Çoşkolaryny sap jüberse gerek. Dura kılışıpdyr. Bir uy eköne jetet, hayran sütün içkinge genen. Mal bakkandın malda yazabı var. Oňaýyp eken. Akademik bulardy da oýlady aten eskelikçe. Jigit, gaýdan jüresiz bu ýerde? Kimdikine geldiňiz ele? Degen ün jakka jalt garady. Çağrala aljapkıçına eki kolunu katıp kempir turupdur joljakda. Yüzünden merim tögülüp jakşı adam ekeni jaspay bilinip turdu. Akademik şaşıp kaldı. Men kütüp duran berde. Kulp eken. Bu uyda hiç kim jaşabaydı, dedi kempir. 3 yıl bolbady bu. Biz tigi... Kempir egine ekçep koydu. Joldun ar jagındabız. 10 yıl boldu şahardan göçüp kelgenibizge. Balkim adaşıp jürbeňiz jigit. Akademik oğu biter şaşıp kaldı. Bu Smyşlaýew Maksimdikibi? Owa, Maksim menen Varyanykı, dedi kempir. Emi öteň jokda. Çaly murda ölgen 5 bolgur Varyaga 3 yıl boldu. Akademiktin bütgön boyu titrep, jüregi bolk etip, emne terin bilbey nes bolup oturgan çerinde katıp kaldı. Özü nes bolup kalıp, gözünden jaş salhalap çuruy berdi. Anan öksep jüberdi. Kempir taň kalıp kaldı. Aldağı jaldırap tura berdi. Emne tanuçu öleň, dedi kempir bir toptan keyin. Akademik başı kedibin katbastan. Anan çymadanyn jerge koyup, jepireygen üýdün tuwalyn alakan menen sılap, burkırap jaşyn tögüp jatdy. Galganyň tutkasyny karmalady. Aýnekden hülüp içgeri garatyle, çambulala kirden eş nerse görünmedi. Anan aslananyň aldyna göçük basyp oturup, tameki tartdy. Tartyp bütdi da, jaşyny harçyp, çymadanyny götürüp gaýra jolga çykdy. Göçede oýnap jürüşken kiçinekey baldar owuzlaryny açyp, tegerektep garap duruşdy. Bul beý tanyş adamga kempir aýabay taň kaldy. Artyna koşu ýerçi basyp geldi. 3 yıl boldy Varyan ölgün. Çaly murda ketken, dedi kempir aligi aýtkanyň gaýtylap. Kıştakdagy kadırlı adamlar bolçu. Üýdün açkıçy mende, bir jakda uly bar deşken, gelse bereýin dep katyp koýgam. Kıştakda oğlunun kaýda ekenin bilgen kişi jok eken, suraşdyryp daýyny tappay koydum. Balkim gelip kalar dep jürem. Üýdi satkyn deşip, geýde kardarlar gelişet. Birünün üýüni kantyp satmak elem. Ulun tapkıça ölbey tursam eken. Kempir uşlарды gowrady. Beýtany şun çykkan jok. Çoğun jolga buruldy da, awtobusyň aýaldamasyna bardy. Şaharga baratkan maşinege kol köterip toktatyp düşüp ketdi. Artyna kılçaýyp garap koýgan jok. Kempir any gelesi çalyş bolsa gerek dep boljady. Maşinede getip baratkan akademik gaýra gaýrylyp gelip, üýde satyp salsammy dep oýlady.